Кыргызстандын жарандык авиациясына 90 жыл мааракелик иш-чарага бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышып, кыргыз авиация тармагынын кызматкерлерин, бул тармактын ардагерлерин жана конокторду куттуктады. Өз сөзүндө Бакыт Төрөбаев авиация тармагын өнүктүрүү президенттин жеке көзөмөлүндө экенин белгилеп, коопсуздук жана сапат жагынан эл аралык стандарттарга жооп берген кызмат көрсөтүүлөргө жетүү үчүн алгылыктуу иштер аткарылып жатканын билдирди. Бакыт Төрөбаев ошондой эле мамлекет жарандык авиациянын инфратүзүмдүк базасын жакшыртууга жана заманбап технологиялар менен камсыз кылууга олуттуу жана чечкиндүү кадамдарга барып жатканын тизмектеди. Кече жакында эле сентябрь айында биздин жарандык авиация болгон боюнча мамлекеттик агенттигибиз 4 жылда бир өтүп туручу эл аралык жарандык авиация уюмунун ИКАО аудитинен ийгиликтүү өткөндүгүн өзгөчө сүйүнүч толкундануу менен айта кетейин. Куттуктайм. Өзүңүздөр билгендей, бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Анткени эл аралык жарандык авиация уюмунун аудитинен өтүү менен Кыргыз Республикасынын авиация тармагы бардык эл аралык стандартка жана талаптарга жооп бере тургандыгын тастыктады. Бул аракеттерибиз Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгууга өбөлгө болот. Белгилүү болгондой, Кыргызстан 2006 жылдан тартып кара тизмеден чыга албай келген. Ошентип, тынымсыз аракеттерибиз менен жемишин берип, ИКАОнун аудитинен ийгиликтүү өтүп, кара тизмеден чыгууга жол ачылды.